Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Жогорку Кеңештин апта ичиндеги ишмердигин чагылдырган парламент көрсөтүүсү алгач урунттуу окуялардын кыскача түрмөгүнө токтолобуз. Парламент мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент статусунан ажыратты. Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. Жогорку Кеңеш өкмөттүк саатта калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча аткаруу бийлигинин аракетин укту. 58 миллионго каралса проект 1 миллион 100 бөлүнүп коюптур. Аны мынтип курсак 50 жылда куруп өткөбүз да. КТ Мобайл компаниясынын ишин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча чечим кабыл алынды. Бажасынын баласы дагы жумуштан кетип, анан алган акчасын ошол биз тастыктаган 300 миң сомго чейин, 380 миң сомго чейин алган учурлар болгон экен. Ошонун баарын кайтарылып, бюджетке төгүп берди да. 6-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 5-сессиясы өз ишин аяктады. Жыл бою фракциялар, комитеттер, комиссиялар, жумушчу топтор, Жогорку Кеңештин аппараты жана иш башкармалыгы бирликте жигердүү иш алып барышты деп ойлойм. Жогорку Кеңеш 103 добуш менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратты. Башкы прокуратура Алмазбек Атамбаевга каршы күнөө коюу маселеси боюнча корутунду бере турган атайын комиссиянын жыйынтыгын карап чыгып, белгиленген 6 пункттун ичинен 5 пункт боюнча мурунку мамлекет башчыны айыптоого негиз бар деген бүтүмгө келди. Бул боюнча депутаттык убактылуу комиссия 13-июнда түзүлүп, комиссиянын Алмазбек Атамбаевга күнөө коюу боюнча корутундусу 20-июнда генералдык прокуратурага тапшырылган болчу. Комиссиянын материалдары менен таанышкан генералдык прокуратура депутаттык комиссия тарабынан белгиленген 6 пункттун 5 боюнча айыптоолорго экс-президенттин тиешеси бар деген бүтүмгө келген. Коюлуп жаткан айыптоолордо өзгөчө оор кылмыштардын белгилери байкалып турганы боюнча Кыргыз Республикасынын генералдык прокурору Өткүрбек Жамшитов билдирүү жасады. Экс-президент Атамбаев Батукаев уюштурган кылмыштуу топтун лидери, мыйзамдагы ууру кайман атына ээ экендигине, коомчулукка жана мамлекетке өзгөчө коркунуч жаратаарына карабастан, аны жаза өтөө жайынан мыйзамсыз бошотууну чечкен жана бул багыттагы иш-чараларды уюштуруу жагы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Атакановго тапшырылган. Айтылган маалыматтарга таянсак, жылуулук электр борборун модернизациялоодо, жылуулук электр борборуна Казакстандын көмүрүн мыйзамсыз киргизүүдө, Ала Мүдүн районунун Таш-Мойнок участкасындагы жерге мыйзамсыз ээлик кылуу иштеринде экс-президенттин катышы бар экендиги айтылды. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. Депутат Карамат Орозова иштин ыкчам каралып жатканында мыйзамга дал келбөөчүлүк жокпу дегенге кызыкты. Жогорку Кеңеш кайрылгандан кийин 2 жумушчу күндүн ичинде эле мындай шашылыш түрдө сиз кайра Жогорку Кеңешке 1 ай мөөнөт берип алып келгениңиздин себеби эмнеде да? Атайын түзүлгөн комиссия, Жогорку Кеңештин комиссиясы карап, массалык маалымат каражаттарына өзүнүн 9 пункттан турган айып коюу маселесин чыгарган күнү, ошонун бардыгын биз мыйзам чегинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, ошондон баштап териштирүү баштаганбыз. Бишкек жылуулук электр борборуна сырттан ташылып келген көмүрдүн баасында да оңбогондой чоң айырма чыгып жатат дешет депутаттар. Эксперттердин берген боюнча $36 келген көмүрдү $56 киргизиптир. Ушул боюнча мисалы дагы сиздерде такталып атасыздарбы? Бул көмүр боюнча дагы мен жана айтып өттүм, Артыкбаев менен Салянованын түздөн-түз берген көрсөтмөлөр бар. Ал көрсөтмөлөр дагы ар тараптуу далилдер менен бышыкталат. Генералдык прокуратуранын жеке бийлик жүргүзүү, саясий куугунтук боюнча пункт алып койгону айрым депутаттардын суроосун жаратты. Биз Кыргызстанда дүжүр, киллер тергөөчүлөрдү, буйрутма менен иштеген тергөөчүлөрдү, оперлерди, прокурорлорду, сотторду жоопко тартмайын, биз дайым ар бир келген президентти ажыдарга айланта баштайбыз. Кыргызстандын колуна бекер тие турган Манас аэропортундагы бортко тамак даярдоочу жайдын шектүү сатылып кеткени да козголду. Борт питания даярдоочу кичинекей цех бар. Биз комиссия барып ордунан көрүп келгенбиз.
Ушу Атамбаев президент убагында 2 миллиондук цехти арендага берген ижарадан кайра арендатордон мөөнөтүнөн мурда 13 миллион доллар сатып алышкан. Эгерде ошонун бери 3-4 ай койсо бизге бекер өтмөй экен, суроо өтүп кетип бизге бермей экен да. Ушул боюнча иштерде иш барбы, изилдедиңиздерби? Иликтөө иштери кынтыксыз, адилеттүү жүргүзүлүшү керектигин чыгып сүйлөгөн депутаттардын басымдуу көпчүлүгү белгилешти. Бул маселеде мен бардык күч органдарын абдан дыккат иштөөгө, шашпоого жана эч кандай кымындай дагы шек жаратууга негиз бербей иштөөгө чакырат элем да. Анткени азыр шашып кетсек, кийин дагы көп суроолор жаралышы мүмкүн. Бул жерде эч кандай саясий боек, саясий оппоненттерге багышталбай, бир гана мыйзамдын, адилеттиктин, калыстыктын алкагында болуш керек деп ойлойм. Айрым депутаттардын пикирине караганда кыргыз газдын сатылганы да терең иликтөөгө алынышы керек. Союздан калган миллиардный капиталы бар организацияны бердик. Мисалы Арменияда алардагы өзүнүн 30%-ын 170 миллиард долларга саткан. Биз ошону бекер карматтык. Эми себептерин айтат, Өзбекстан газ бербейт деп. Мына Тажикстан менен өтө акыбалы начар деген Тажикстан бүгүн бизден арзан газ алат Өзбекстандан. Буга президенттин түздөн-түз кийлигиши менен иштер болгон. Мен ойлойм, муну дагы сиздер кийин иликтеп чыгышыңыздар керек. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди статусунан ажыратуу маселеси талкууланып жатканда жеке эле мыйзам бузуу эмес, ант бузулганын депутаттык комиссиянын жетекчиси Каныбек Иманалиев белгиледи. Конституцияда 7 нерсеге ант берсе, 6 бузулган. А кыргыз элинде антты бузгандар эмне дейт? Кодекстин каргышы 10 жылдык болсо, анттын каргышы 100 жылдык. Биринчи ант бузулду. Экинчи нарк бузулду. Талкуунун соңунда экс-президентти статусунан ажыратуу боюнча токтом долбоорун 103 депутат колдоп добуш беришти. Макул 103, каршы 6, баары 109, каттал 110 токтом долбоору кабыл алынды. Коомчулукта кызуу талкуу жараткан КТ Мобайл ишканасы боюнча ишти иликтөөгө алган атайын депутаттык комиссиянын жыйынтыгы чыгарылды. Анда өкмөт тарабынан көзөмөл жоктугунан улам компаниянын тегерегиндеги мүчүлүштүктөр келип чыкканы белгиленди. Ошондой эле премьер-министрдин моралдык жоопкерчилигин кароо, тиешеси бар мамлекеттик кызматкерлерге чара көрүү сунуштары берилди. КТ Мобайл ишканасынын түзүлүшү өкмөт башчынын кызматтык ишмердүүлүгүнө бир топ эле тоскоол болгондой. Себеби депутаттык комиссиянын корутундусунда КТ Мобайлга бөлүнүүчү каражаттарды премьер-министрдин бажасы түздөн-түз көзөмөлдөп келгени ачыкталганы айтылды. Премьер-министрдин бажасынын түздөн-түз жумушка киришкендиги тастыкталды да. Ошонун негизинде жумуштан алынды, жана ошону менен бирдикте жана өзүнүн бажасынын баласы дагы жумуштан кетип, анан алган акчасын ошол биз тастыктаган 300 000 сомго чейин, 380 000 сомго чейин алган учурлар болгон экен. Ошонун баардыгын кайтарылып бюджетке төгүп берди да. Ошонун баардыгы эске алынды. Булардын баардыгы биздин комиссия чечим кабыл чейин эле жумуштан алынып, ушунун баардыгы тастыкталып калды. Бул дагы ойлойм биздин комиссиянын түзүлгөндөн кийинки шарттардын бири жана комиссия түзүлгөндөн кийин чечилген чечимдер да. Мындан улам депутаттык комиссия премьер-министрге моралдык жоопкерчилик тартуу боюнча чечим чыгарышты. Ошондой эле бул тармакта эмгектенген айрым атка минерлерди кызмат ордунан четтетүү боюнча сунуш берилген. Премьер-министрде моралдык жагын кароо сунушталды. Андан тышкары ошол мүлк министрлиги, агентство связи жетекчилиги, ошол телекомдун жетекчилиги, КТ Мобайлдын иш чарасы, ошол жасаган жумуштары, жанагы кетирген акчалары, размещать эткен счеттор болуп койгон акчалары боюнча иликтелсин, укуктук керек болсо укуктук баа берилсин деген. Анан ошолордун жетекчилерин дагы премьер-министрге ошо ээлеген кызматтары боюнча маселе каралсын деген суроолор коюлду. Бул иште тыкыр иликтөөгө алган эл өкүлдөрү бир катар финансылык мыйзам бузуулар бар экендигин да аныкташкан. Аны текшерүүчү органдардын берген жыйынтыктары тастыктап турат. КТ Мобайл жоопкерчиликтелген коомуна жыштыктарды берүү жана пайдалануу үчүн төлөнүүчү 71 миллион 517 миң сом карызды өндүрүү боюнча тиешелүү чараларды көрбөгөндүктөн
19-жылдары республикалык бюджетке аталган суммадагы киреше түшкөн эмес. Альфа Телеком жана КТ Мобайл ишканаларынын ортосундагы финансылык пикир келишпестиктен улам коомчулукта кызуу талкуу жаралып, атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Бүгүнкү күнү комиссия өз ишин жыйынтыктап, корутунду чыгарды. Biz буга чейинки бир гана максат менен түзүлгөнбүз, ошол максатыбызга жеттик. Биз КТ Мобайл менен Мегакомдун ортосундагы эки мамлекеттик компаниянын ортосундагы чыр-чатак эмнеден келип чыкты, а жерде кандай лобби болду, а жерде кимдер кийлигишти, эмнеге кийлигишти, кандай укук менен кийлигишти деген маселени карап, ийине жибине чейин иликтеп бүттүк. Ал боюнча көп адамдар кызматынан кетти, аны коомчулук билет. Эске салсак, КТ Мобайл компаниясына акча каражатын бөлүп берүү боюнча Альфа Телеком ишканасынын башкы директоруна кысым болуп жатканы ачыкталып, ишти иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Таза суу көйгөйү элетте курч. Токтогул суу сактагычына жакын жайгашкан айылдын эли ичүүчү сууга муктаж. Алардын үнүн жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жеринен укту. Камбар Ата жана Каракөл шаарчасынын тургундары менен жолугушуу тууралуу төмөнкү сюжетте. Эске сала кетсек, буга чейин депутаттар Рыскелди Момбеков менен Эльвира Сурабалдиева бир топ айылды кыдырып, элдин үнүн жеринде угуп келишкен. Депутаттар Токтогулдан кайткан күнү Камбар Ата шаарчасынын тургундары түнкү саат 12ге чейин күтүп, эл өкүлдөрүн дагы бир ирет келип кетүүсүн суранышкан. Депутат көп өтпөй ал жерге барды. Токтогул суу сактагычынын жанында жашаган камбар аталыктар ичүүчү сууга зар. Анан бектери кетет, бел калат, суулар кетет, сай калат дейт. Андай болбосун. Нар жакка баргандан кийин бизди унутуп койбоңуз. Ушул иштин аягына чыгып, ушу Камбар Атанын жок деген ушу эки проблемасын нарын кести иштетип, аны ушу таза суу чыгарып берсеңиз, анан калган эл жашабайт деген бар. Бул чакан шаарча Каракөлгө карайт. Жергиликтүүлөр андан чыгып Токтогул районуна кошулууну каалашат. 20 жылдан бери элге суу күнүнө 1 саатка гана берилет. Суу курулар чирип, ага көңүл бура турган жан жок. Мен ушул жерде Камбар Ата башталгандан баштап ушул жерде жашайм, ушул жерде иштейм. Бала чакам чоң ушул жерден өнүгүп өсүп атам. Мына эл журт бар. Закен айланайында чоң эле жүрдүк ушул жерде, чоң эле жүрөбүз. Кайсы аксакал чыгарчы мынакы көрөлү ошо 4-5 саат ичкен сууну. Мен ушул жерде жүрөм, ушул жерде жашадым, 4 саат 5 саат өмүр суу ичкен жокмун. 1 саат жаат, 2 саат жаат токтоп калат. Аймакты таза суу менен камсыз кылууга 46 миллион сом каралмай болгон. Бирок 100% таза суу менен камсыздоого 80 миллионго жакын каражат керектелерин жооптуу тармактын өкүлү айтат. Түндө сапар тартып баратканда ушул айылдын балдары, ушул жерде турган балдардын бир тоо жолумду тозуп, анан таза суунун талабын айтып, айылдагы элдин арманын айтып кайрылышкан эле. Бул 3-июнь болсо керек. Өзгөчө мени өкүндүргөнү ошо суу сактагычтын жанында бир айыл бар экен, суусу жок экен. Бирок калпчынын билбеймин, 20 жылдан бери таза суу жок жашап аткан деген ошо жүрөгүмдү аябай өйдү. Кытай грантына киргизип атабыз биринчиден. Бирок дагы ушул маселенин орчулугун эске алып, дагы кошумча булактардын запас мындай кошумча иретине карап туралы деп, жакында эле Орозодон мурда Бириккен Араб Эмираттарынан кайрымдуулук фондунун башкы директору келип кеткен. Шейх Заид бин Султан Аль Нахаян кайрымдуулук фонду. Ал президенттин кабылдамасында болушкан. Андан кийин түшкө чейин президент болуп түштөн кийин биздин департаментке келип, биз менен да жолугушуу болгон. Айттан кийин келип өз договорлорун берип кетишкен. Булар келе турган болсо, буларга да сунуш кылып көрөлү деп атабыз. Мүмкүн болушунча ушул варианттарын карап көрөлү депчи. Эки булактан карап көрөлү. Кимиси биринчи чечилсе, ошол тезирээк чечилген биз үчүн маанилүү болуп атат. Ичүүчү суудан башка дагы көйгөй толтура. Жумушсуздуктан миграция күч алып, ата-энелер сырт жака иш издеп кетүүдө. Балдары кароосуз. Жергиликтүү тургундар качан ишканалар ачылып, элге жумуш ордуну түзүлөт деген маселени кабыргасынан койду. Жаштарыбыз көпчүлүгү иштебей, Россия, Турция деп жүрөт. Аялдары биякта, күйөөлөрү биякта, күйөөлөрү биякта, аялдары биякта. Жашоо кыйын. Эгер мүмкүнчүлүк болуп колуңуздардан келсе, Камбар Атаны курганга жардам бербейсиздерби? Жолугушуунун соңунда эл өкүлү айтылган маселелерди тиешелүү тармактын адистерине багыттап көзөмөлгө аларын билдирди. Камбар Ата шаарчасы сымал өлкөдө 584 айылда таза суу тартыштыгы бар. Мындай көйгөйдү чечүү максатында быйыл бюджеттен 200 миллион сом бөлүндү. Жыл аягына чейин дагы 200 миллион сом берилери пландалууда. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жогорку кеңеште өткөн өкмөттүк саатта айтты. Теманы кабарчыбыз улантат. Калкты таза суу менен камсыздоо боюнча өкмөт тынымсыз иш алып барып жатканын биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымдады. Таза суу тартыштыгын чечүүдө эл аралык уюмдар менен биргеликте иш алып барып, жыл сайын таңкыстык азаюуда. Эски курулмаларды реабилитациядан өткөрүүгө бүгүнкү күндө курска карата 199,22 миллион евродан ашуун инвестиция тартылып, ишке киргизилди жана киргизилүүнүн алдында турат.
Таза сууну эң эле жакын дегенде 14 чакырым жерден ташып ичкен айылдар бар. Буга мисал Ак Суу районунун Дээрес айылын айтса болот. Ал жерге акча каражаты каралган менен толук берилбей жатат. Ошондой эле долбоорго кирип, бирок жумуш баштала элек айылдар дагы жок эмес. Ошол айылга болгону 58 миллионго каралса проект 1 миллион 100 бөлүнүп коюптур. Аны мынтип курсак 50 жылда куруп бүткөбүз да. Таза суу тартыштыгы алыскы аймактарды мындай кой Борборго жакын аймактарда да чечилбей келе жатат. Кара Балта шаары жана жакынкы айылдардын тургундары суунун келишин зарыгып күтүшүүдө. Талды Булак айыл өкмөтүндө 3 айыл бар. Сосновка айыл өкмөтүндө 2 айыл бар. Ушогушогун айылдар мына Борбор шаары Бишкектен 70 чакырым эле жайгашкан. Ушулар арыктан ичип атат. Бир 25 жылдан бери кубат айыл чебиз. Ал эми Базар Коргон районундагы Чарбак айылын таза суу менен камсыздоо кечиктирилип келет. Таза сууга акча бөлүнгөнү менен жерди трансформациялоодо маселе бар. Эми Чарбак канчадан бери айтылып келет. 2012-жылдан бери мына ар жылы айтылат. Сиз ушуну бир тапшырма берип өзүңүз контролго алып өтүрүңүзчү. Документтерин тапшырып кетти мына жакында келип. Баарын тапшырды, өкмөттө турат. Макул контролго алабыз. Суу жана жер тармактары боюнча өкмөт реформага барып, бул багыттагы аткарыла турган иштерди бир агенттиктин карамагына кийирип бере турган болушууда. Мындай кадам иштердин аткарылуусун шарттайт. Кыргызстандагы болгон суу тармагын башкаруу агенттиги болгон суулардын бардыгын башкаруунун бир колго алуу. Калкты таза суу менен камсыздоо президенттин дагы негизги талаптары болууда. Өкмөттүн билдиришинче, жакынкы жылдар аралыгында таза сууга болгон таңкыстык толугу менен жоюлат. Темага улай. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы таза суу үчүн 11 миллион 200 миң евро каражат бөлүүдө. Бул грант Насыяга Ысык көлдүн Каракол шаарын таза суу менен камсыздоо мерчемделүүдө. Бюджет жана финансы комитети кредиттик жана гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулады. Донорлор бере турчу 11 миллион 200 миң евронун жарымы грант, жарымы насыя. Карыз 15 жылга берилүүдө. Адистердин ырасташынча долбоор жүзөгө ашса, Каракол шаарынын 80 миң калкы таза суу менен камсыздалат. Депутаттар узак мөөнөттүк, жеңилдетилген шарттагы насыянын келишин колдойт. Бирок аны кайтаруу жагы кандай болоруна кызыкты. Биз ушул жерлердеги суулардан акчаны чогулта албай калсак, бюджет ушулардын баарын көтөрө алабы? Ошонго прогнозуңуздар кандай? Бул берилип аткан каражаттар орто мөөнөттө жана узун мөөнөттө кайтып келиш керек. Ошол эсеп менен биз дагы бюджетти эсептейбиз. Таза сууга деп алынып жаткан насыяны келечекте кайтарууну азыртан ойлонуу зарылдыгы бар. Анткени учурда Караколдо 1000 литр суунун баасы болгону 3 сом 60 тыйын турат, деди Таза суу департаментинин жетекчиси Аскар Сулайманов. Андыктан элге сууну өлчөп эсептеп бербесе болчудай эмес. Алынып жаткан акчага таза суу гана чыгарылбастан, керектөөчүлөрдүн үйүнө суу эсептегичтери дагы кошо орнотулмакчы. Эң негизгиси биздин жанагы суу менен пайдасыз колдонууну азайтабыз. Утечкаларынан баягы полифтер тиги бу дегендер бар. Ошондо биз жанагы суу эсептегичтерин коюп берип атабыз. Акташ керек, бюджетке күч келтирип беришибиз керек. Биз ошонун үстүнө иштеп атабыз. Себеби бул тарифтин эсебинен кайтарылыш керек. 15-жылда эми качанга чейин биз мамлекеттин мойнуна жүктөшүбүз керек. Эл өкүлү Улан Пуримов айылдарга таза суу чыгарылгандан кийин ошол суу курулмаларына жооптуу мекеме жок, алар каралбай, тейленбей же акчасы чогулбай калганына токтолду. Бул алешемдиктер азыр жоюлбаса, кийин чоң көйгөй болору эскертилди. Таза суунун проектлери же өкмөткө баланска өтпөй, СВАП өтүп атат. Бирок СВАП бүгүнкү күнү толук кандуу ошол проектини эптей албай атат. Же болбосо элден толук кандуу акчаны чогулта албай, же болбосо кандайдыр бир ремонт иштери боло турган болсо аны ишке ашыра албай атат. Көптөгөн проекттер ошонун эсебинен аягына чыкпай атат. Өкмөт өкүлү таза суу боюнча аймактарда муниципалдык ишканалар түзүлүп баштаганын билдирди. Талкуунун жыйынтыгында тармактык комитет кредиттик жана гранттык макулдашууну ратификациялоого макул болду. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева Талас облусуна иш сапары менен барды. Жумушчу иш сапарынын алкагында элдин социалдык көйгөйлөрүн жеринде көрүп, спорттук иш-чарага катышты. Андан соң Талас мамлекеттик университетинин студенттери менен пикир алышты. Вице-спикер Аида Касымалиева баштаган жумушчу топтун мүчөлөрү мамлекеттик жөлөк пулдар боюнча мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алуу менен муктаж үй бүлөлөрдүн дарегине өз учурунда жетип жатабы деген максатта Талас жергесине барып, эл менен жеринде жолугуп көйгөйлөрүн укту. Кандай кыйынчылыктар болуп атат, кимге тийбейт, кимге тиет,
эмне маселеси бар, жанагы машина маселеси, жер үлүшү маселеси, справка чогултканда кандай кыйынчылыктар бар. Ошонун баарын биз анализдеп атабыз. Анан мына күзүндө мыйзамга өзгөртүү киргизебиз да. Талас районундагы Талдыбулак айылы. Биз высокогорьеде турабыз. Мына жерден эч кандай көмөк ала албайбыз. Жерден түшүм ала албайбыз. Мына былтыркы түшүмүбүз жакшы болду десек, картошканын баасы түшүп кетип, элге 1 сомдагы көмөк акча болбой калды. Эл өкүлү социалдык өнүгүү башкармалыгынын адистерине жарандардын көйгөйлөрүн өз учурунда чечип, бюджеттен жөлөк пулга бөлүнгөн үнөмдөлүп калган каражатты туура өздөштүрүп пайдаланууну сунуштады. 1 миллиард 300 миллион жылына экономия кайра бюджетке тапшырып беребиз. Ошол эле мезгилде жана конуштарда жашаган, алыскы тоолуу аймактарда жашаган, ошо жаш келиндер, мугалимдер албай калып атышат. Депутаттын кийинки жолугушуусу студенттер менен өттү. Жаштарга дем күч жана мотивация берүү иретинде Аида Касымалиева өзүнүн кесиби, азыркы тапта аткарып жаткан иши, алдына койгон максаттары жөнүндө бөлүштү. Жаштар депутатка суроо узатууда, өзгөчө журналисттик кесип менен депутаттын милдети жана айырмачылыктары жөнүндө кызыгышты. Азаттыкта ошол дайыма социалдык көйгөйлөрдү чагылдырат элем. Бул Москвада 3 жыл кабарчы болгом, Азаттыктын кабарчысы. Андан кийин Прагада дагы. Анан ошол Москвада иштеп жүргөн убакыт абдан менин оюмча эң мындай жемиштүү болгон. Мындан соң эл өкүлү Талас районунун энелерин сыйлоо аземинде болду. Энелер күнүнүн 1 айлыгынын алкагында жеке ишкер Дамира Молдаярованын демилгеси менен Талас районунун 13 айыл өкмөтүнөн жана Өмүралиев айыл аймагынан жалпы 100гө жакын апаларга сый көрсөтүлүп, салтанаттуу кече тартууланды. Аида Касымалиеванын өзүнүн келип ушул жерге катышып берип атканы мени өтө кубандырып атат. Төраганын орун басары Таласка болгон иш сапарынын жыйынтыгында Талас шаарынын 75 жылдык мааракесине катышып, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун атынан шаар тургундарын жана конокторун 75 жылдык салтанаттуу мааракеси менен куттуктады. Айкөл Манас атанын көзү түшкөн, ак куладай тулпардын изи түшкөн кең Таласты айтылуу кыргыз алатоосундагы кутта арыган жер соорусунун борбору катары билебиз. Мындан ары дагы жаратман демилгеңиздерден жазбай, өлкөдө жүрүп жаткан кайра курумдардын жүрүшүнө жигердүү катышып, эл ишенимин актай ала турганыңыздарга терең ишенебиз. Чолпон Ата шаарында Жогорку кеңештин айым депутаттары жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү жана район активинин катышуусунда кезектеги форумун өткөрдү. Форумда аялдардын укугу, үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу, ала качуу боюнча мыйзамдарды катаалдаштыруу жана жергиликтүү кеңешке аялдардын келишин шарттоочу 30% квотаны сактоо боюнча мыйзамдардын аткарылышы талкууланды. Жыйындын жүрүшүндө алимент боюнча тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштар ортого салынып, ар түрдүү ой пикирлерди жаратты. Форумдун алкагында коомго жасаган пайдалуу иштери менен айырмаланган активист айымдар атайын сыйлыктар менен сыйланышты. Биз каникулдан чыккандан кийин ушул социалдык комитетти көлгө алып келип, ушул болгон билим берүү тармагында болгон ушул саламаттык сактоо министрлик жагынан болгон көйгөйлөрдү келип, ушул жерлерде чечүүгө аракеттерди кылабыз. Эл өкүлү Айнур Алтыбаева жергиликтүү кеңештин айым депутаттары менен биргеликте жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун талкуулады. Анда аймактардан келген депутат айымдар катышып, 30% квотаны сактоо боюнча ой пикирлерин ортого салды. Жергиликтүү кеңештерде айымдардын мандатка ээ болуусу социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө чоң роль ойнойт деп билдиришет. Ошондой эле гендердик саясат так сакталып, айымдардын укугу бекемделерин да айтты. Президентибизге кайрылайлык. Ушу бизге керектүү айылдык кеңештерде да көбүрөөк депутат айымдар болсо деп ушул максатта айтылып жатат. Анан тышкары ушул шаардык кеңештерде дагы жаңы бир топ жаңы ченемдер пайда болду. Чындыгында абдан маанилүү мыйзам долбоор, ушул жалпы биз азыр талкуулап жатабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Алмамбет Шыкмаматов менен Рыскелди Момбеков Жумгал жергесине барып, эл менен жолугуп, жергиликтүүлөрдүн көйгөйлүү маселелеринен кабардар болушту. Жергиликтүүлөрдү түйшөлткөн негизги көйгөй жолдордун оңолбой жатышы болууда. 2014 жылы башталган түндүк түштүк альтернативдик жолдун 3-чү фазасын 2021 жылы бүтүрүү пландалган. Быйылкы пландагы графиктен кечигип, ал жерде иш дээрлик токтоп турат. Бул транспорт жана жолдор министрлигинин ишинин ыраттуу жүрбөй жаткандыгы, деди эл өкүлдөрү. Кыргызстандын көйгөйлөрүнүн баардыгы эгиз косудай окшош. Мына биз канча регионду кыдырып жүрөбүз, Рыскелди мына бүт Кыргызстанды кыдырып чыкты. Баардык жерде эле ушул 4 көйгөй.
саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба, анан жол. Депутаттар менен жолугушууда атайын камынган жергиликтүү тургундар бардык тармактар боюнча проблемаларды ортого салды. Коммуникация, суу түтүктөрү, жер маселелери, насыя алып аны төлөөдө кыйынчылыктарга кабылып жаткандыктарын айтты. Кыргыз Телеком бул мамлекеттик. Элдин башына кыйынчылык келбесин, Кудай сактасын, кокус эртеңки күнү бирдеме болсо эки кызымдын башын иштеп Кыргыз Телеком эле калат. Ошондуктан ушу Кыргыз Телекомго бир мүмкүнчүлүктөрдү берип, ушу жанагы жол менен кошо бир эле турба салдыра кетсек, коммуникациянын маселеси чечилет эле. Ал жерде телевидение да чечилет, интернет да чечилет. Мал жана айыл чарбачылыгына басым жасаган жумгалдыктарды өңгөдөн дагы ушул тармактын өнүгүшү кызыктырат. Андыктан жолугушууга депутаттарды коштоп барган айыл чарба жана мелиорация министринин орун басарына дагы суроолор узатылды. Дыйкандар кооператив түзүү керектигин белгилешип, аны түзүүгө өкмөттөн жардам сурады. Акимдин ушул жумгал жергесиндеги фермерлер менен бирдикте Герефорд породасын, Абердин Ангус, Швейц породаларын алып келип иштете башташты да. Депутат Момбеков буга чейин дагы жумгалдыктар менен жолугушуп, элдин арыз арманын угуп тизмектеп кеткен эле. Авариялык абалдагы мектептер, бала бакча тартыштыгы боюнча депутат тургундарга маалымат берди. Мына быйылкы жылга 2019 жылга силерде кайсылар кирди? Баш кууганды дагы спортзал, котельный менен строй школаңар кириптир. Быйылкы жылга каралганы 7 миллион, ачылганы 3 миллион экен. Кызыл Жылдыз айылдык аймагындагы строительство средней школы имени Калык Акыева 3 миллион каралыптыр, 1 миллион ачылыптыр. Буга дагы 46 миллион акча керек экен. Кайтардыңыз. Кандайсыз? Андан ары депутаттар эл аралап, көчөмө-көчө, үймө-үй кыдырып, жумгалдыктардын жашоо шарттары менен жакындан таанышты. Короо жайларга, үйлөргө кирип, элден эмне көйгөй түйшөлтөрүн сурады. Элди көбүнчө балдарына жөлөк пул алуудагы көйгөй түйшөлтөт. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети башка өлкөнүн жарандыгын алып алган чет жерде жашаган кыргызстандыктарга өлкөнүн мурунку жараны деген статусун берүү боюнча мыйзам долбоорун карады. Демилгечилердин ырастоосунда бул мыйзам долбоорунда аларга дагы бирдей тартипте укук берүү сунушталууда. Россия, Казакстан же дагы башка өлкөлөрдүн жарандыгын алып кеткен кыргызстандыктар өз мекенине келгенде турак жай сатып алуу, ата-энесинин жерин мурастап калуу же дагы башка ушундай социалдык жарандык катнаш маселелерин ишке ашырууга келгенде укуктары чектелип калган фактылар өтө көп кездешүүдө. Жогоруда аталган мыйзам долбоорунун жаралышы да ушуга себеп. Талкуунун башында эле мындай укуктар кандай жол менен ишке ашат деген суроо кабыргасынан коюлду. Кыргызстандын мурдагы жараны деген статусту аныктоочу эмне болот? Кошумча паспорт бересиңерби? Жоқ, бұл мына ID карта кошкон удостоверение болот. Аны өзүнүн баягы башка мамлекеттин паспорту менен келип, ошо кошуп көрсөтөт. Ал башка мамлекеттин жараны. Бирок Кыргызстанда төрөлүп, ушул чоңойгон кыргызстанское происхождение деп ошол ID карта, мекен картын кошуп көрсөтөт. Ошо менен иштей берет. Кыргызстан келгенде гана. Аталган мыйзам долбоорунун ой максаты туура, бирок анын аткарылышына келгенде дагы бир коррупциялык тобокелчилик жаратып коюу мүмкүнчүлүгү түзүлүп калып жатат деген ойду айтылды. На Кыргызга биз укук беребиз деп атабыз. О присвоении статуса. Бул дагы бир коррупционный механизм башталат. Биз паспорттарды берүүдө, мындайча айтканда, тобокелчиликтен азыкка чейин айрыла элекпиз. Кыргызстандан ар кандай шарттар менен чыгып кеткен бардык эле кыргызстандыктарга бирдей укук бере турган болсок, анда чоң кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Анткени мындан 20 жыл мурдакыга караганда рыноктун шарты кыйла өзгөрдү, жердин баасы өстү. Демек, бул жагында эске алуубуз керек деген депутаттар чыгышты. Биздин мигранттарга миллионго жакын деп атпайбызбы? Любой убакта келсе, биз бир неделянын ичинде аларга жарандык беришибиз керек. Өтө упрощенный система менен. Эгер жок, биздин жарандыкты албай эле мен ушул жерде келип кетип жүрөм десе, анда этникалык кыргыздарга деген неме түшүнүк менен ушул уруксаттарды беришибиз керек да. Көпчүлүгү 99% кыргыз улутундагылар мураскер болчулар. Ошол менен чектеп коет. Жазуунун кереги жок да бул жагачы, башка улут кайсы улут депчи. Башка улуттагылар жерлерди мисалы калтырып эле кетип калышкан да. Ана биз баягы 10 жылдыкка деп узарткандан кийин биз аларга кайра башка бир шарттар түзүп бергенге жол ачып берип коет деген болуп калат да бул жерденчи. Өкмөт болсо бул мыйзам долбоору боюнча өз пикирин ачык айта элек. Бирок чет өлкөнүн жараны болуп кеткендин баарын эле жеңилдик бере берсек, олуттуу маселелер жаралат деп эсептешет. Анан жер боюнча да көптөгөн маселелер бар.
Ошондуктан муну доработать деп биз бергенбиз. Өкмөттүн жогорудагыдай позициясы айрым депутаттарга жаккан жок. Россияда иштеген мигранттар дейбизби, ошолор айтып атышат да, бары ушундай жасап бергиле, ушуну колдоп бергиле депчи. Анан этникалык деген сөз бул өзү туура эмес да. Эми туура бул мыйзамды башка улуттагыларга кереги да жок. Келжек Сатынкулович, жанагы башка Европага качкын статусун алып кеткен, башка алар бул биздин мыйзамга муктаж да эмес, кереги да жок алар. Алар өздөрүнүн жарандыгын алып Кыргызстандан кол үзүп чыгып кеткен адамдар. Мыйзамда белгилене турган жеңилдиктерди бардыгы эле чыгып кеткен жарандарга эмес, эртеби кечпи өз мекенине кайтып келе турган этникалык кыргыздарга ыйгаруу керектиги да айтылып кетти. Сиздер эмне үчүн этникалык деген сөздү кошкондон коркуп атасыздар? Издеп чыктыңыздарбы кандай? Биз ойлогонбуз, бирок анан мындай катуусын кабыл деп анан. Мыйзам чыгаргандан кийин Эгер сунуш болсо колдосоңуздар, биз албетте колдойбуз. Бул жерде отурган комитет мүчө депутаттар барды колдоп атат. Сиздер эч кандай коркпогула, мисалы, мына коңшу өзбек мамлекетинде этникалык өзбектин паспорту деп жасалып атат буларда. Талкуунун соңунда мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Жогорку кеңештин экономикалык фискалдык комитети менен укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупция менен каршы күрөшүү комитети аткезчиликке бөгөт коюу боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Маалым болгондой, мыйзамсыз соода жана аткезчиликке каршы күрөшүүдө ыраттуу иштин жоктугунан бюджет эбегейсиз зор зыян тартып, өлкөнүн экономикасына залакасы тийүүдө. Комитеттер чек арадан эсепке алынбай өтүп жаткан товарларды табууда өкмөттүн иши жетишсиз деген чечим чыгарды. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков маалымдагандай, салыкчылар, бажычылар, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүүчүлөр жана чек арачылардан түзүлгөн 4 мобилдик топ күнү-түнү иштеп жатат. Былтыр чек арадан аткезчилик жол менен жүк ташылган 80 фактынын бети ачылган, контрабандалык жүк 36 миллион сомду түзгөн. Ал эми быйыл 4 айдын ичинде 14 миллион сомдук 14 факты катталды. Казакстан тарабынан кирип аткан өткөрмө пункттарга видео фиксацияны коюу, ошол видео фиксацияны ошол жерде бизде иштеген сервистик пункттардагы иштеген мамлекеттик салык кызматына онлайн режимге кошуп туруп, баягы базаны толуктуруу болуп эсептелинет. Бул боюнча тийиштүү иштер жана каржылоо маселелери толугу менен чечилип атат. Ыкчам топ контрабандага каршы катуу күрөшүп жатат деген менен Казакстандан аткезчилик менен мунай ташылуусуна чара көрүлгөн жок. Маселен, Токмокто контрабандалык күйүүчү май ап-ачык сатылып жатканы баарына маалым, деди эл өкүлү. Жана көчөдө сатып атпайбы, мисалы Токмокко барсаңар, ар бир үй сайын эле көчөгө чыгып алып, жолдун боюна коюп, канистр менен сатып атышат, баклажка менен сатып атышат. Ал жада ошол бензинден болсо, ошол эле Говудун, Роудунун, ошол эле силердин сотрудниктердин баары эле бензин ошол жерден куйшат экен, май куйшат экен. Анан кантип көз салышат? Мисалы, ал жерде штраф канча, ошол жерде налоговиктер бу жерде барбы? Ошол жерде кармагандар жана үйүнөн саткандар. Бензинди сатып атуу уруксаты жок сатылып аткандарга биз 1000 сом гана штраф сала алабыз. Бул жаңы кирген кодекс боюнча. Ал мына штраф салып кетет, 1 сааттан кайра алып чыгып кайра сатып атат. Кыргызстан менен Казакстанда мунайдын баасынын айырмасы өтө чоң. Күйүүчү майды Орусиядан эмес, Казакстандан арзан баада алуу боюнча сүйлөшүүлөр эмнегедир айлар эмес, жылга созулуп баратат. Бул арада бажы салыгынан бюджетте 2 миллиард сомдук кемтик пайда болду. Мына акчанын баары ушу контрабанда аркылуу кетип атат. Өздөрүнүн чөнтөгүнө түшүп атат дагы бюджетке эчтеги түшкөн жок. Эмне үчүн ушунча созулду? Любой контрабандалык груздун, мисалы, тамырын издеш керек да. Тамыры мына келишимге кол коюлса эле баалары теңелип калмак, немак басылат эле да. Мына келишимге эмне үчүн буга чейин ушундай кол коюлбады дегениңизге, чындыгында о келишимге мындай Кыргызстанга ыңгайсыз болгон беренелери бар. Аткезчиликке каршы күрөш начар болгону белгиленип, тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жоопкерчилиги каралышы, бажы төлөмдөрүнөн качкандардын иштери кайрадан козголушу керектиги Биргелешкен комитеттин чечимине жазылды. Эл өкүлдөрү бир катар тапшырмаларды берип, анын аткарылышын күз айларында дагы бир ирет карамай болду. Депутат Экмат Байбакбаев Ысык-Көл районунан кабар алды. Анын негизги максаты Көл кылаасындагы пансионаттардын саркындуу сууларды тазалоочу жайларынын абалын жакшыртуу, касиеттүү көлдү экологиялык булгануудан сактоо, туристтер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү багытында жасалып жаткан иштерден кабар алуу депутаттын негизги иши болуп калды.
Деги эле саркынды сууларды тазалоо маселелери жагынан алганда Ысык көл облусунда орчундуу көйгөйлөр бар. Алсак жогорку кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев өз сапарын баштаган Балыкчы шаарынын саркынды сууларды тазалоочу жайы Союз маалында толук бүткөрүлбөгөн боюнча калган. Бүгүнкү күндө бизде азыр механический гана очистка жүрүп жатат, биологический очисткабыз жок. Суткасына 2,5 миң куб саркынды суулар бүгүнкү күндө ушул механический очисткага келип түшүп жатат. Балыкчы шаарынын саркынды сууларды тазалоочу жайын калыбына келтирүү же жаңысын куруу боюнча аракеттер көрүлүп жаткан. Бир тарабы эскисин эле калыбына келтирүү, жабдууларын алмаштырып коюу кыйла арзанга турарын айтса, экинчи тарабы чет элдик үлгүдөгү жаңы жай куруу керектигин далилдегиси келет. Бул жайга Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каражат бөлүнгөнү жаткан. Депутат баштаган топ андан ары пансионаттардын тазалоочу жайларынын акыбалы менен таанышууну улантты. Алсак Радуга 5 эс алуу жайынын жетекчилиги тазалоочу жайга айрыкча көңүл буруларын айтып, бардык технологиясын сактап иштетип жатышканын көрсөтүштү. Ал эми бир учурда гүлдөп турган кооператив эс алуу жайынын акыбалы бомба түшкөндөн да жаман. Бактар аттары куурап сугарылбай калган. Имараттары бузула баштаган, чачкын. Көлдүн тазалыгы мындай кой, пансионаттын ичинде антисанитардык абал өкүм сүрүп турат. Көз будамайлап сырдамыш болуп коюшкан менен тазалоочу жай иштебейт. Ар кайсы жерди тешип чыккан тазалыгы күмөн суулар көлгө барып куят. Кооператив пансионатына окшогон жайларды эске албаганда, эс алуу жайларынын жетекчилигинин аң сезимдүү аракеттеринин аркасында кийинки жылдары бир катар тазалоочу жайлар пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күнү тазалоочу жай курам десе, ошо тазалоочу жайларга биринчиден тазалоочу жайларга куруп аткандар лизингге берсе болот. Биз ошондой мамиле кылдык. Банктар кредит бергенге даярла. Кредит берип атканда дагы льготтук кредиттерди бергенге даяр. Бул именно ошо очистное сооружение курганда. Анан ошонун алкагында бир 20-25 пансионатты ошо акыркы 4-5 жылда биз курдук. Жогорку кеңештин депутаты Экмат Байпакбаевдин негизги максаты Ысык көлдүн тазалыгын камсыз кылуу багытындагы иш-чараларды бекемдөө. Атайын мыйзам кабыл алуу менен көлдү коргоого алуу болуп саналат. Мыйзамдын комитеттен өттү. Ушул көлдүн ушул суулардын очистное сооружениенин барын булсуз эч кандай пансионаттар гостевойдон болобу кандай болсо да иштетпеш керек. Биз уголовный ответственность киргизбейинче көлгө эч кандай тартип болбойт. Аны 5000 сом штраф деп коебуз, 5000 сомду чөнтөгүнө чыгарып эле берип коет. 5000 сом бир клиенттин акчасы. А канча деген суу, канча деген кир суудун баары көлгө кетип атат. Кызматтык батирлерди менчиктештирүү маселеси тармактык комитетте талкууланды. Кезек менен батирге жеткен жарандардын көпчүлүгү батирин менчикке чыгарып алса дагы бир тобу андай укукка ээ болбой убактылуу жашап келүүдө. Көйгөйдү көтөргөн эл өкүлү кызматтык батирлерди түбөлүккө берүү үчүн мыйзамды өзгөртүүнү сунуштады. Депутаттарга кайрылгандардын арасында мугалим, дарыгер, милиция, маданий ишмерлер, спортчулар бар. Алар 10 жылдап кезек күтүп, же сиңирген эмгеги бааланып, өкмөттөн үй алышкан. Бирок ал менчик эмес, качандыр бир кезде батирди бошотуп берүүгө тийиш. 20 жыл, 30 жыл очуртта туруп, кезекте туруп ушул үйдү алганбыз. Ушул үйдү ушул убакка чейин биз приватизацияга чыгара албай жүрөбүз. Көп жерлерге кайрылдык. Бүгүн дагы ушул жерде биз инициативный группа келип, ушул жерде ушул көйгөйдү сиздерге айтып, биздин ушул көйгөйүбүздү чечип берет деген үмүт, чоң үмүт менен келип отурабыз. Колдонуудагы мыйзамдарда кызматтык турак жайларын менчиктештирүүгө тоскоолдуктар бар. В случае, значит, разрыва трудовых отношений, он должен быть выселен со всеми членами семьи из этой квартиры. То есть, допустим, учитель проработал 15 лет, получил квартиру, допустим, она выходит на пенсию, либо по состоянию здоровья не может продолжать свою работу, там прожила 10 лет еще проработала. И как только она уйдет с работы, сегодня ее по закону должны выселить вместе с всеми домочадцами. Это недоработка и несправедливость. Эл өкүлү Адилет министрлигине кайрылып, кызматтык батирлерди менчикке берүүнүн мыйзамдык жагын сүрүштүрдү. Сиз азыр так жооп берсеңиз, биз ушул мыйзамга өзгөртүү киргизсек, иштейби, иштебейби? Булар приватизация кылыша алабы, кылыша албайбы? Мындай тагы жооп берип коюңузчу. Азыркы приватизация боюнча жаңы жоболор, жаңы укуктук карым-катнаштар жаңы жагдайларга гана колдонулат. То есть буга чейинки жашап аткандарды, бул азыркы биздин жарандар жашап аткандарды эгер мыйзамга өзгөртүрсөк приватизация кылышып албайбы? Эгерде
Бул жерде карап чыгыш керек, кайсы учурдан там алган болсо, аны талдап анан чечим чыгарыш керек. Бул арада Бишкекте болжолдуу 4000дей киши батирге кезек күтүп турат. Андыктан батирлердин баарын менчикке берип жиберүүдөн мурда кылдат талдоо керектигин эл өкүлү белгиледи. Эчтеке салынбай атса дагы алам деген үмүттө тургандардын үмүтү эмне болот анда? Биз аларды эмне кылабыз? Бардыгын менчикке берип берсек, кезекте тургандарды кантебиз? Здесь речь идет о гражданах, которые получили в порядке очереди для улучшения жилищных условий. То есть это та группа людей, которые получали квартиры навсегда. Трехкратный чемпион Сагынбаев Каныбек получил такую квартиру, не может приватизировать. Это от президента он получил. Анарбеков Умурбек, это ОМО-певец, победитель всемирного конкурса исполнительных искусств в Лос-Анджелесе в 2008 году. Он прославил Кыргызстан на таком высоком уровне. Он приехал сюда, ему вручили квартиру в 2008 году, и он до сих пор не может ее приватизировать. По идее, он должен ее сдать. Потом Джамал Сейдахматова, народная артистка. И такой список огромный. Здесь закон вот по отношению к этой категории граждан несправедлив. Талкууда социалдык үйлөр курулмайын бул көйгөйдү чечүү татаал экени айтылды. Анын үстүнө канча кызматтык батир убактылуу колдонууда экендиги так эмес. Азыркы күндө ушул маселе кандай каралат? Мисалы үчүн мынакей прокуратура, МВД, күч органдарына негелеп салынганда, азыр эми башка социалдык кызматкерлерге салынган жок да үйлөр кезек боюнча берилген эле жок, же берилген фактылар барбы? Временный колдонууга берилип атабы, убактылуу же? Последняя приватизация была где-то в 2011 годах или в 2015 годах. Демек, азыркы күндө бүт эле кезек менен берилген квартиранын баары эле статусу убактылуу колдонуу деп берилет. Служебный, да. Комитет мүчөлөрү маселенин маанилүүлүгүн эске алып, тиешелүү мыйзамдарды караштыруу менен керектүү түзөтүүлөрдү иштеп чыгуу зарылдыгына токтолду. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районундагы Көк Алма айылында жаңы түптөлгөн мектептин пайдубалына капсула салды. Мектеп 375 орунду болуп, бардык заманбап жабдуулар менен камсыз болору пландалууда. Мурда бул айылда мектеп болгону менен имараттын эскилиги жетип, окуучулардын коопсуздугуна коркунуч жаратып келген. Эми бул мектеп курулуп калса, окуучуларга жана мугалимдерге кооптонуу жаралбайт. Эл өкүлүнүн пикиринде айылдын келечеги эске алынып, чоң мектеп түптөлүүдө. Бул заманбап болгондон кийин спорт залдан баштап компьютерный класс бар ичинде болот. Мындай мектептер азыр ушул жаңы тапшырма менен гана ушул жаңы моделде курула баштады. Ысык көлдө 30га жакын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышкан жыйын өтүп, парламенттик журналисттер клубу түзүлдү. Жыйында Жогорку кеңештин 2019-2020 жылдардагы коммуникациялык стратегиясы талкууланып, төрага Дастанбек Жумабеков журналисттердин суроолоруна жооп берди. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Жогорку кеңештин ишинин ачык айкындуулугун камсыз кылуу багытындагы аракеттерге, парламенттик кабарчылар менен иш алып баруунун шарттарына, эл өкүлдөрү менен болгон байланышты жакшыртуунун келечек план кызыгышты. Айрыкча Жогорку кеңештин жыйындары телерадио, каналдар, сайт жана социалдык тармактар аркылуу түз эфирде көрсөтүлүп жатканына оң баа беришти. Ошондой эле Жогорку кеңеште тармактык комитеттердин, фракциялардын жана парламенттин имаратында өтүп жаткан коомдук жана парламенттик угууларды да түз эфирде чагылдыруу муктаждыгы бар экенин баса белгилешти. Ошентип 6-чы чакырылыштагы Жогорку кеңештин 5-чи сессиясы өз ишин аяктады. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жыйын соңунда расмий жарыя кылды. Спикер депутаттар сессия мезгилинде кыйла алгылыктуу иштөө менен өлкөнүн мыйзамдык базасын чыңдоого жана өркүндөтүү максатында иштелип чыккан бир катар өтө маанилүү мыйзам, токтомдор, чечимдер кабыл алынганын, өлкө экономикасын көтөрүүгө жана калк турмушун жакшыртууга багытталган көптөгөн орчундуу иш-чаралар өткөрүлгөнүн баса белгилеп, алгылыктуу аракеттери үчүн эл өкүлдөрүнө ыраазылык билдирди. Ушул сессиялык жылда сиздер менен чогуу 102 мыйзам 539 токтом кабыл алдык. Ошону менен бирге 15 парламенттик угуулар, 156 коомдук талкуулар, 174 тегерек столдор, 150 конференциялар өткөрүлдү. Сессиялык жылда Жогорку кеңеш резонанс жараткан жана ар бир жарандын турмушуна түз таасир эткен мыйзам долбоорлорду кабыл алды. Маселен, жаңы кодекстер кабыл алынып күчүнө кирди. Парламент иштөө тартибин бир кыйла өзгөртүп, мыйзамдардын аткарылышына басым жасады. Мыйзам долбоорлордун санына эмес, сапатына көңүл бурулууда. Жогорку кеңештин быйылкы ишмердигинин өзгөчөлүктөрү тууралуу алдыдагы репортажда.
Жогорку кеңеш ар бир мыйзамды кабыл алууда 3 окууда тең терең кызуу талкуулап электен өткөрүп жатты. Өзгөчө эл аралык ратификациялык мыйзам долбоорлор кылдат каралууда дейт парламенттин аппарат башчысынын орун басары Сүйүнбек Касманбетов. Бюджет мыйзамдары сындуу маанилүү маселелер боюнча көптөгөн коомдук талкуулар уюштурулуп, сөзсүз элдин пикири эске алынды. Сессиялык жылда аймактарда көчмө жыйындар байма-бай өткөрүлүп, депутаттар көбүнчө элдин үнүн угуп чечим кабыл алды. Жогорку кеңеш ал келишимди макул же жок деп гана чечим кабыл алып, кайра жөнөтө турган болсок, быйылкы жылы ар бир ратификация бир эле эмес 3 окууда тең талкууга дуушар болду. Да, биз өзгөртө албайбыз уже кол коюлган келишимди. Бирок ошол талкуунун учурунда келе жаткан каражаттын канчасы грант, канчасы кредит, алар кандай пайдаланылат, мурдагы гранттар кандай пайдаланылды. Жогорку кеңеш 9 ай ичинде 66 пленардык жыйын өткөрүп 102 мыйзам кабыл алды. Дагы ондогон мыйзам долбоорлору парламенттин кароо процессинде. Жогорку кеңеш кабыл алган стратегиянын алкагында иш алып барууда. 539 токтом кабыл алынды. 600-төн ашык ушу парламентте ар кандай иштер алып барылды. Булар конференциялар, коомдук угуулар, парламенттик угуулар. Буга өзүңүздөргө белгилүү болгондой жарандык коом менен тыгыз иш алып барды парламент. Дагы өзүңүз билесиз, мынакей быйылкы жылы парламенттин 80 жылдыгын белгиледик. Жазылган мыйзам долбоорлорун күн тартибине кийрүүдөн мурда анын сапаты текшерилип, атайын экспертизадан өткөрүлөт. Жогорку кеңештин аппаратынын адистештирилген экспертизалардын түрлөрү бөлүмү сессиялык жылда 200дөй мыйзам долбоорун анализдеп, анын 160-ын жараксыз деп тапкан. Сессия ичинде 198 мыйзамдын долбоору келип түштү. Анын ичинен биз 141 мыйзам долбооруна мыйзамдарга ылайыктуу эмес деп таап, анын ичинен 141дин ичинен 165 мыйзамдарга дал келбестиктерди тапканбыз. Экспертизанын негизги максаты бул кабыл алынуучу мыйзамдардын сапатын, натыйжалуулугун жогорулатуу болуп негизинен эсептелинет. Албетте, мыйзамдар кабыл алынган соң алар иштеп жатабы, берилген тапшырмалар кантип аткарылууда деген негизги маселе бар. Жогорку кеңеш быйыл мыйзамдардын, токтомдордун аткарылышына, парламенттик көзөмөлдү күчөтүүгө басым жасоодо. Жогорку кеңеш тарабынан башка мамлекеттик органдарга токтомдор кабыл алынат, мындай тапшырмаларды камтыган. Мисалы үчүн башкы прокуратурага же болбосо эсептөө палатасына андай токтомдор да бар. Андан тышкары өкмөткө ушул жылы эле мисалы үчүн 20дан ашык тапшырма камтыган токтомдор кетти ушул жылы. Аларды дагы көзөмөлдөп турабыз. Бул жерде биз өкмөт аппаратынын контролдоо бөлүмү менен тыгыз иштейбиз. Биздин кызматкерлер. Жогорку кеңештин ишинин маанилүү бир бөлүгү бул жарандардын кайрылууларын жана каттарын кабыл алуу жана аларга жооп берүү. Элдин бардык көйгөйү дал ошол каттар аркылуу бийлик бутактарына жеткирилип, анын аркасы менен жаңы мыйзамдар жазылат же өзгөртүүлөр киргизилет. Сессиялык жылда жогорку кеңешке 70 миңден ашуун кат келип түшкөн. 2018 жылдын 1-сентябрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин төрөгөнүн атына 122 электрондук кат келип түштү. Фракция лидерлерinin намына 1188 кат келип түштү. Ошондой эле фракция катчылыктарына 40 электрондук кат келип түштү. Ал эми жалпы ушу сессия аралыгындагы каттын саны 70.588. Ар бир кат көмөскөдө жоопсуз калбайт. Жогорку кеңеш көптөгөн жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен парламенттик кызматташтыкты бекемдөөгө ынтызар. 5-сессиянын учурунда эл аралык маанидеги олуттуу иш-чаралар жана визиттер болду. Анда эл аралык коомчулук Борбор Азия ичинен Кыргыз парламентине оң баасын берип, парламентаризмдин өнүгүшүн колдоп келүүдө. Эң маанилүүсү Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны өткөн. Бул иш-чарага 56 Европанын өлкөлөрүнүн парламентинин өкүлдөрү катышып, жакшы баа беришти. Жогорку кеңештин сессиясы жыйынтыкталып, 1-июлдан тарта депутаттар жер-жерлерде шайлоочулар менен иш алып барып, андан соң 1 айлык каникулга тарашат. Келерки аптада 5-сессиядагы парламенттин ишмердигинин жыйынтыгы боюнча жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп бермекчи.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Программаны Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин келерки сессиясы мыйзам талабына ылайык сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүндө өз ишин баштайт. Күз айында жолукканга чейин саламатта калыңыздар.